кожоюндарынын кожоюндары болуп эсептелди да, хозяева да. Ошолордун кармалышы боюнча бир маалымат берип кетейин. Биринчиден, бул Болот Назаров деген бир комузчу жигит бар эле. Ошол комузчу жигит ошолор менен кошо иштейт экен. Ошолор менен кошо көптөгөн, то есть ошо Болот Темировдун дос окшойт чамасы. Жакын окшойт, постоянно ошо менен чогуу иштейт экен. Так. Анан бул бала постоянно жанагы наркотикти эме кылат экен, колдонот экен. Наркотик колдонот экен. Назаров. Болот Назаров. Наркотик колдонот экен. Бул колдонгондо дагы жөнөкөй наркотик эмес, бурбулятор менен колдонот экен. Мына мен кече эмесин көрдүм, жанагы видеосу, мен деле силер көргөндөй эле көрдүм интернетте. Бурбулятор менен колдонот экен. Бурбулятор эте что? Бурбулятор деген бул таза наркотик эмес. Бул химиялык элементтерден жасалган наркотикти коюп туруп, аны бурбулятор менен эмесин жанагы эффектисин көбөйтөт. Бул маселе азыр биздин Бишкекте өтө көбөйүп кетти. Бишкекте жаш балдар наркотикти колдонуу боюнча өтө көбөйүп кетти. Мына өзүбүздө чоң балдар ушинтип колдонушуп эме кылып атышат. Андан сырткары бул жерде Афганистандан бизде азыр Чарс келип атат. Чарс деген өтө жаман бир наркотик келип атат. Метаморфин деген химиялык наркотик бар. Метаморфин деген. Мына азыр бизде жанагы ночной клубтарда, жаштар көп толгон жерлерде ушулар колдонушуп, чын айтканда булар бардыгы акчага сатылат. Көптөгөн жаштарыбыз ушу эптеп акча таап келип, ошого колдонгон жаштарыбыз бар, фактылар көбөйүп атат ушулар. Ушуну биз азайтышыбыз керек. Ушул жерде отурган баарыбыздын балдарыбыз бар, неберелерибиз бар. Алардын келечегин ойлошубуз керек. Анан кийин ошол Темир Назаровдун үстүнөн алар бир-эки адам арыз жазат. Ушул Темир Лайфтын офисинен ар дайым наркотиктер таркатылып атат деп. Болот Назаров ар дайым ошонун офисинен алып чыгып атат деп арыз жазышат. Анан биз аны арыз жазганды мына тигил Ички иштер министрлиги карабай койгонго алардын укугу жок. Алар караш керек. Алар карап, ошонун ичине кирип, ошол текшерип, көрүп, анан ошондой кылганда жанагы адамдар көбөйүп, журналисттер көбөйүп, өзүнчө мындай шоу кылып жүрүштү да. Бул обычное преступление, криминальное преступление, наркотического средства. Так? Ошо негизинде мына кармалды. Мен эки видеосун көрдүм, тигил Болот Назаровдун нак эме болуп атканын. Анан Болот Назаровду апарып текшериптир, жандагы кызды апарып текшериптир. Алардын канынан наркотиктин анализ канынан, анализ кровьдан наркотик чыккан. То есть алар постоянно употреблять этип жүрүшкөн. Ал эми мен бир жактан сүйүнгөнүм жакшы болду, мен сүйүнүп атам, жакшы болду. Болот Назаровдун канынан чыккан жок. Темиров. Ким эле? Болот Темиров. Болот Темиров. Извините, мен эсим эме болду. Болот Темировдун канынан наркотиктин кошулмалары чыккан жок. Бул бир жагынан бизди кубандырат. Мүмкүн ал өзү применять эткен эместир. Биринчиден бул кубандырат, экинчиден анын жазасын жеңилдетет. Бүгүн алардын башкаруу чарасын карайт экен. Мен ойлоймун, Болот Темировду баягы камабастан эле, сыртка чыгарып коюп эле, мындай иликтөөнү жүргүзө берсе болот деген ойду айткым келет. Ошол ойду айткым келет. Эми муну соттор чечет. Буюрса, бүгүн башкаруу чарасы абеттен кийин каралат экен. Ал эми берки Болот Назаров, анын канынан наркотик чыккан, ал ар дайым ошону колдонуп жүргөн, ар дайым ошого ыктап, ошого мындай не деп коет, баягы көнүмүш адат болуп алган да, зависимость болуп калган. Аны министр эме берет, Ички иштер министрлиги. Удуда болсо керек да. Мен аны бул бардык ишти кылган эч кандай атайын службанын, ГКМБдын буга тиешеси жок. Мен жоопкерчиликтүү түрдө айтып коеюн. Бул спецназ Альфа эмес, ал СБУ. СБУдун спецназы. Альфа андай жерлерге барбайт. Альфа это контртеррористический группировка. Ал эч кандай мындай майда чүйдө наркотикке чыкпайт Альфа. Бул только Ички иштер министрлигиники. Алар өздөрүнүн иштин мыйзам чегинде жүргүзүп атышат.
мыйзам чегинде жүргүзүп атышат. Эч кандай аларга тоскоол болбош керек. Эгерде күнөөлөрү далилденбесе же башка боло турган болсо, мыйзам чегинде чыгат. Бир гана маселе, мен кечээ муну далашып кеткенде мен айттым, баары мыйзам чегинде болсун. Адамдын укугу корголуш керек. Кандай адам болгондо. Ал наркоман болобу, пьяница болобу, же заядлик баягыдай түгөнгөн кылмышкер болобу, убийца болобу, баары бир деле анын укугу корголуш керек. Ушул принципти кармап турабыз. Ушул принципте эч ким Болот Назаровго дагы, Болот Темировго дагы эч кандай кол тийгизбестен, жаман сөз айтпастан бардыгы мыйзам чегинде өткөрүүгө милдеттүү. Эгерде алар ушундай жалып кыла турган болсо, мени урду, тепти же башка кылды кыйнайт дей турган болсо, анда биз чара колдонобуз. Ушул. Журналисттердин редакциядан ноутбуктардын жана компьютерлердин чыгарып кетүү бул сөз эркиндигине соктолуп саналбайбы сиздин оюңузча? Урматтуу журналисттер, сөз эркиндиги деп биз ушундай жанагыдай кылынып аткан кылмыштарды прикрывать эткенге эч кандай моралдык дагы, юридикалык дагы акыбыз жок. Эгерде Кудай сактасын, Кудай тооба кылдым, ушул жерде бир кылмыш боло турган болсо, ушул жерде кылмышка тиешелүү ушул кабинеттеги бардык нерселер изят этилиш керек. Изят этилиш керек. Ал компьютерде мүмкүн булардын ошол наркотикти каяктан алып аткандары жазылгандыр, наркотиктин түрлөрү жазылгандыр, наркотиктин баалары жазылгандыр, наркотиктин аттары жазылгандыр, наркотик таратып аткандар жазылгандыр, кимдерден алып аткан жазылгандыр. Ошондуктан алар как положено эмелерин компьютерлерин алды. Азыр аларды баягы следственный действие жүргүзүлөт. Так, следственный мероприятие жүргүзүлөт. Анан кийин эгерде баары жакшы боло турган болсо, алар баары кайтарылып берилет. Эч маселе жок. Мен ойлоймун, алардын компьютеринде эч кандай криминальный, бир мындай мамлекетибиздин бир зыян келтире турган нерсе жок деген ойду айтамын. Кудай буйрса, алардын компьютерлери кайтарылып берилет. Пожалуйста. Вы можете конкретно конкретизировать, то есть получается, перепутали Болота, что ли, или как? Нет, ничего не перепутывали. Ничего не перепутывали. Те люди, которые написали заявление, они конкретно указали офис Болота Темирова, офис Болота Темирова, о том, что Болот Назаров постоянно заходил туда и оттуда выносил наркотики. Вот так вот. То есть у него в офисе находились наркотики по заявлениям. Вот как раз будет следствие доказывать, действительно это или это не так. Если действительно это так, значит хозяина этого офиса нужно привлекать. Нужно привлекать за распространение, за продажу или за передачу. Ну там же как бы следствие, наверное, выяснить. Так, смотрите, вот вы ранее говорили о том, что Болот Темиров неизвестный журналист, вы вообще его не знаете, не слышали, но при этом же говорите, что вы знаете, откуда он получает деньги, там, с Запада получает деньги. Получается, как это? Нет, знаете, вот я говорю о том, что как он неизвестный, что он обществу не так уж известный журналист. Понимаете ли? Он только проводит вот это деструктивные расследования. А то, что там про него или его компания, откуда деньги получает, что делает, это мы работаем, это у нас только данные имеется. И мы это тоже в скором времени, кстати, общественности скажем. С какой компании, сколько денег они получали за проведение таких деструктивных, ложных расследований. Понимаете ли? Поэтому, а так, Болот Назарова я как бы в 2019 или 2018 году один раз он выходит, также дает интервью и говорит о том, что ребята Ташиева как бы его избили. Помните, один раз такой случай был, как кто-то его избивал. Он говорит, что ребята Ташиева избили. Тогда я ни власти был, никакой я вообще не работал нигде. Потом я удивился, как это так? Он с того момента просто-напросто меня, возможно, как бы не переваривает. А потом следствие установило, там никаких моих ребят, никаких людей, которые его избивали, со мной никаких связей не было. Этих ребят, которые избивали его, или там каким-то образом ему мешали,
Они как бы установлены, задержаны, я думаю, уже привлечены. Поэтому тогда я помню Полот Назарова, слышал. Теперь вот только недавно слышу. Сергей Аманбеков, Гладкий